тиги эмеге мусор төккөн жерге бесплатно жеткирип берет. Бул турак үй декабрь айында кыштын чилдесинде электр чыңалуусунан чыккан өрттүн кесепетинен толук күйүп кеткен. Тилекке каршы үй ээси тамын камсыздандырган эмес, эми мамлекет тарабынан жабырлануучуга каражат төлөнбөйт. Кезинде чыгынып кепилдеп койбогондугуна өкүнгөн үй бүлө эми өз күчү менен жаңы үйүн тургузганга аргасыз. Камсыздарман аябай өкүнүп атам. Жолдошум да мен экинчи группадагы инвалид, бир балабыз бар, ал да мектепте окуйт 8 класс. Ошол бир жадыр кыйын эле болуп атат. Квартирага төлөп жашайт. Айына 5 миңден төлөп атабыз. Азыр мына моуларын чыгарып эме тазалап атабыз. Бир азданчы. Анан эми апрелде үйдү баарын бузуп, анан майда уже эметкенде фундамент куюш керек болуп, үйдү кайра баштап салыш керек болуп атат. Случай болуп кетиши мүмкүн. Эгерде силердин үйүңөр болобу же сарайыңар болобу бир жагынан өрттөнүп кете турган болчу, сиздерге өкмөт жардам бере албай калат. Потому что силер дагы ошо өзүңөрдүн салымыңарды төлөй турганыңарды төлөгөн жоксуңар да деп түшүндүрүп айтканбыз. Анан шартка байланыштуу бул деле кырсык. Ак Суу айылында үйлөрдү камсыздандыруу боюнча ыктыярчы топтор иш алып барат. Алар тарабынан да үймө үй кыдырып маалымат берилген. Айтпай келген жоо жаман болуп атпайбы? Ошон үчүн өзүбүздү сакташ үчүн страховка кылып коюшубуз туура болот да. Жогорку деңгээлде түшүндүрүп чыктык. Эли азыр мындай эми мурункудай эмес, заманыбызга 21-кылым заманыбызга карата эл уже түшүнүп калган. Кандай кылып страховка кылыш керек экенин өздөрүн дагы, машинелерин дагы, үйлөрүн да кылганга баары аракет кылып атышат. Ал арада жагдайды туура түшүнүп өз учурунда камсыздап жаткандар бар. Белгилей кетсек, Ак Суу району боюнча бүгүнкү күнгө чейин 263 турак үй камсыздандыруудан өткөн. Страховка кылганы эмне себеп, потому что мондай несчастный случайлар болуп атпайбы көп. Анан мен больницада иштечүмүн, анан азыр бир жыл уже пенсия чыгып кеттим. Айтышты, что страховка нужна деп. И ошолдон бери эле страховать кылып атам, потому что азыр ишенич жок, жер титиремиш болуп атат, суу каптап атат. Ошого. Облуста жалпы 16 000 турак жай камсыздандырылган, бирок бул көрсөткүч аз. Андыктан мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү жашоочуларды бир жылда бир жолу турак жайын камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырып келишет. Бул айтырбай келген кырсыктын кепилдиги болот. Бүгүнкү күндө камсыздандыруу уюму аркылуу 2024 жылдын 3 ай мезгилинде 24 жылдын 1600 үй камсыздандырылган болсо, азыркы учурда 25 жылдын 3 айдын жыйынтыгы менен 4200 үй камсыздандырылып турат. Бул деген жылдан жылга ошол бир жылдын ичинде ошо өсүү темпи бар. 2600 үйгө көбүрөөк камсыздандырдык. Ошо менен эле бирге, бирок бул камсыздандыруунун бул бизге берилген тапшырманы биз толук аткара элекпиз. Турак жайды өрттөн жана табыгый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруунун өткөрүүнүн суммасы айыл жергесинде бир жылга 600 сом, ал эми шаарда 1200 сомду түзөт. Каражат мамлекеттен чыгымдын пайызына жараша төлөнөт. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан.